Kийинки биздин маселебиz каза болгон адамга шарият кабыр которгону уруксат береби? Кабырды которгонубу же көтөргөн? Бизде жанагы СМСте көбүнчө жок болгон үчүн кабырды көтөргөн деп айтсак, жанкы кабырдын үстүнө бир жанагы эстелик койгон түшүнөбүз. Анан кабырды которгон дегени мисалы үчүн Жалал Абадка коюлуп калса, аны алып барып туруп Бишкекке койгонго. Экөө тең уруксат берилбейт. Кабырды которосузбу, көтөрөсүзбү айырмасы жок. Кабырды которгону кандай? Адам өлүп калды, өлгөндөн кийин көмүлдү, аны кайра ачуу уруксат берилбейт. Болгон уруксат берилет. Эмне нерсе? Эгерде ошол кабырга өтө кымбат буюм коюлуп калса, ошону алганга уруксат берилет. Мисалы үчүн өлгөндө бир кепи менен көмүп атып, жанагы адамдын чөнтөгүндө акчалар түшүп кетсе, анан түшүп кетти же саат алтын саат түшүп кетсе, ошону алганы кайра кабырды ачып саатын алса болот. Экинчиси, ошол өлүп көмүлгөндө кимдир бирөөнүн жерине бейруксат көмүлүп калса, менчик жерине, огород жерине мисалы үчүн. Анан чыгаргыла, мен корком мындан, же жөн эле чыгаргыла десе, анда бир жөн ошондо чыгарылат. Башка убакта чыгарылбайт. Мисалы үчүн бул Оштуга эле Бишкекке барып коюлуш керек. Анан өткөндө бир акмакчылык иш болуп калды. Ошол жанагы адашып, жанагы шейит деп айтып жүрбөйбүзбү? Адам айтып жүрүш адамдын бардыгы жанагы 7-апрелде каза болгондор. Адашып нарынга барып коюп калып, анан кийин келип таап, нарындан кайра чыгарып келип койду деп, бул туура эмес нерсе. Ошол жер насип кылган экен, ошол жерге болду. Жердин үстү өлөк болгон менен жердин астынын баары бир. Анан аны алып барып бияка апарып көмгөн бул өлүктү сыйлап астыкка жатат. Экинчиси, кабырды көтөргөн дегени үстүнө жанагыда таш коюп, аны эстелик куруу, албетте бул шариатта арам деп эсептелинет, тыюу салынат. Айрыкча жанкы таштын үстүнө сүрөт коюп, анан ага деген инна лиллахи ва инна илейхи ражиун деген аятты жазып, анан теле бир той кылып берет, булардын баары ысырап. Инналлаха ла юхиббул мусрифин, албетте Аллах таала ысырап кылуучуларды сүйбөйт. Бирок ошол жерди зиярат кылып, тазалап барып, Куран окутуп, өткөндөрдү эстеп туруу үчүн ушул бир китептин өлчөмүндө болгон ташка атын жаздырып, мисалы үчүн фамилиясын жаздырып, паланчы күндө өлгөн жылы мындай деп ташты этегине коюп койсо, ошону орнотуп койсо болот буга. Анан бирок андан чоңураак болуп кетип, анан ону шаар кылып алган менен бул шариатта тыюу салынат, туура келбеген нерсе. Кыяматта бул нерсеге жооп беребиз. Намаз окуп, бирок жоолук салынбай, шым кийип жүрө берсе болобу? Бул суроону карындаштар, изилер өтө көп беришет. Маселе момунда турат да. Намаз окугандан кийин деле уурулук кыла берсе болобу? Намаз окуп алып деле кыздар менен жүрө берсе болобу деген маселеге келип такалат. Анан мен айтат элем, сизге намаз окуп туруп шым кийсең боло берет же болбойт деп айткандан мурда башка бир осуят берер элем. Аллах таала Кур'ани Каримде Инна салата танха анил фахшаи вал мункар. Албетте намаз инсанды, адамды, намаз окуган адамды жамандык иштерден, одоно сөздөрдөн, жаман кылык жоруктардан кайтарат дейт. Эгерде биздин окуган намазыбыз Аллах таала ыраазы боло тургандай, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүйүп көрө тургандай намаз болгон болсо, ошол намазыбыз өз уурлуктан, шын кийип жүргөндөн, жылаңбаш жүргөндөн кайтарат. Кээ бир адамдар намаз окуйт, пара жейт. Кээ бир адамдар намаз окуйт, гыйбат сүйлөйт. Кээ бир адамдар намаз окуйт, ушак айтат. Демек, бул окуп аткан намазда мандем бар. Намазды кайрадан карап чыгуу керек. Балким намазыңыздын фарз, важиптар так болуп аткандыр, бирок намазыңыз турбай атат, өлүк болуп турат. Демек, намазыңызды карай турган мезгил жетти. Адам намазынын кабыл болуп аткандагысын, намазынын дурус болгондугунун белгиси ошол күнөө иштерден кайтарганда. Бул эмес, ажылык маселесинде ушундай. Алымдарыбыз айтышат, адам ажылыгынын кабыл болгондугун, болбогондугун билүү үчүн эмне кылуу керек? Бул ажылыкка барганга чейин кандай эле, ажылыктан кийин кандай абалга келип калды? Жакшы болдубу, жаман жагын оодубу? Эгерде мурдагы жаман кылык жоруктарын калтырса, баары калбаса да кээ бирин калтырып, проценти азайса жаман жоруктарын, демек, бул адамдын ажылыгы кабыл болуптур кайсы бир деңгээлде деп үмүт кылабыз. Ошол сыяктуу намаз окуп туруп шым кийип жүрө берсем болобу дегендерге сизге шым кийги деп айтпайм, бирок намазыңызды жакшылап окуңуз, намазыңызга аракет кылыңыз, анан калган иши экөөбүздүн эмес, балким бул намаздын иши деп айтмакчымын.